пессимист эмес, оптимист болуп жашаңыз. Ар бир нерседен жакшылыкты издеңиз. Кээ бир адамдар ушундай пессимист, ар дайым жумурткадан кыр издеп жүргөн адамдар бар. Кайсыл жерде болбосун, сын пикир кайсыл жерде болсо, жаман жагын көрө, жакшы жагын көрбөгөн адамдар бар. Ал адам ар дайым бактысыз адам. Үй бүлөсүнө наразы, аялына наразы, мамлекетке наразы, элге наразы, комшусуна наразы, ыраазы болгон жери жок. Кээ бир адамдар менен сүйлөшсөң, ушу жашоого келгениң өкүнөсүң да, жашоого келбей эле коюп турмун дейсиң да. Өнүкпөйбүз, жеп койду, депутаттар жеди, ичти, өнүкпөй калдык, өспөй калдык, Кыргызстанда келечек жок, сыртка кетиш керек. Эч мындай бир жакшылыктан кабары жок. Ар дайым жаман адамга ушундай кайгы, капаны гана сунуштаган адамдар бар. Могул адамдардан жаа бою алыска чыгышыбыз керек. Пессимисттерден жаа бою алыска чыгышыбыз керек. Анткени адам баласына таасири аябай күчтүү. Эгерде бактылуу болом десеңиз, оптимисттер менен дос болуңуз. Өзүңүздө оптимист болуңуз. Ар дайым жакшылыктан үмүт кылыңыз. Алла Тааладан капырлар гана үмүтүн үзөт. Мусулмандар, жакшы адам, ыймандуу адам эч качан үмүтүн үзбейт деп айтты. Биз жараткандан үмүт үзбөшүбүз керек. Бизде бардык нерсе бар. Байлык барбы? Бар. Ден соолук барбы? Бар. Бизге ыймандуу, келечегинен бир нерсени үмүт кылган ушундай шыктуу адамдар керек. Бир нерсени жаман дей берсеңиз, кадимкидей жаман болуп кетет. Күн деле аялыңызды басмырлап, сен жамансың, мең жок, кыла албайсың, колуңдан келбейт, акмаксың, көкмесиң дей берсеңиз, кадимкидей чөгөт. Күйөөңүз келсе, эркек эмессиң, таппайсың, элдин баласы мондай таап атат, колуңан келбейт, акча таппайсың, уна алып бербейсиң, аллас көйнөктү алып бербейсиң деп айта берсеңиз, чындап эле баякы адамды кадимкидей чөктүрөсүз. Андан көрөктү жакшылыктан үмүт кылып, Кудай кааласа берет, Кудай буйрса болот. Аракет кылыңыз. Мактап койсоңуз, аялыңызды мактап койсоңуз, кадимкидей жүгүрүп кызмат кылып калат. Азаматсың, сенин тамагың сонун тамак болуптур. Мактап койсоңуз, каша. Келсе жасанып койса, татынакай болуп калыпсың бүгүн. Сен ушундай сулуу элең деп койсоңуз, күндөй сиз келгенде татынакай даярданып, сулууланып турат, туурабы? Анан келген сайын эле аны басмырлай берсеңиз, кадимкидей ал көңүл өчөт. Ошон үчүн бири-бирибизге шыктандырып, үмүт берип жашашыбыз керек. Эч качан жашообузга наразы болбой, бири-бирибиз менен жакшылыкты үмүттөндүрүп жашасак, ошондо гана биз бактылуу болот экенбиз. Көпчүлүк адам өткөндү эстеп кайгырып жашайт. 79-жылы ушул жерге келгенимде мага моундай деген сөздү айткан. 87-жылы келгенимде моундай деген деп кек сактап, ушинтип кайгырып капа болуп жашайт. Могул адамдар эч качан бактылуу боло албайт. Ал адамдардын жүрөгү кысылып, кыйналып, ошол адамдын көргөндө кыйналып, ийгилигин көргөндө көрө албай, кыйналып жүрүп жашап өтөт. Эгерде бактылуу болом десеңиз, кек сактабай жашаңыз.